Андан кийин балдар кайышчыларга да барып жардам берише турган. Чекиш чал өз айткандай жардам берип ишти тездеткиле деген. Ат абзали болбосо баары бир эч жака жыла албайсың. Сокосу болор, аттар жарар. А бирок камыты жок, жан кайышы үзүк болсо кантип кош чыгат деген. Анысы да туура. Ошон үчүн балдар кайышчылардын жанына көп байырлап, камыт, жүгөндөрүн аттарына ченеп тууралап жүрүштү. Бирок баарынан өткөн милдет ат багуу эле. Эртеден кашкарайгыча балдардын караганы аттары. Акырга түнкү чөбүн салып коюп, өздөрү үйгө эл жатарда араң барышат. Антпесе да болмок эмес. Жаз кирип келатты. Мына азыр январь аяктады. Кош чыгарына эми 30, ашып кетсе 35 күн калды. Ушул убакыттын ичинде аттар кайра эт алып, күч кубатына кире алабы? Жокпу. Балдардын багышына жараша болмок. Ат курсагын тойгузуп, ордунда үргүлөп турса да, күн болобу, түн болобу, акырында жем чөбү белем болуш керек. Ат жаныбар ошондой мал. Тыналиевдин эсеби боюнча, февралдын аягында жакадагы кар кетери менен кош Аксайдын этегинде болуш керек. Илгери бир кездерде Аксайга кошчулар эгин эккен экен. Андан бери айдалбаптыр. Жердин алыстыгынан, аерде жашаган элдин жоктугунанбы, же кайракы буудайдын көңүлү калганбы, айтор Аксайдын этегиндеги адырмактуу жайык дың бойдон ээн жатат. Чекиш чал айтат. Баса атасы да бир жолу айткан. Аксайга эгин эккен дыйкан же мусапыр болуп тентип кетет, же түшүм жыйноого кол кабыш сурап эл чакырат деген. Биринчи милдет жерин айдап үрөндү сейип коюш. Экинчисин көктү тиктеп, жамгыр күтүп жата бермей деген чекиш чал. Дыйкан жерге терин себет да түшүмүн көктөн тиктейт, дейт Тыналиев. Ошол тилек менен ал эртелеп кошту даярдап жүрөт. Жаан чачым мол болсо, Аксайдын буудайы ыңкып калар деп тилеп жүрөт. Күндөр өтө берди. Аптанын аягында аттар кичине тыңгансып калды. Жүнү жатып, тың басып, оңоло баштады. Чыкыроон басаңдап, күндүн көзү көрүнө калса, мал жан чубактай турган болду. Андай күндөрү аттарды сыртка, күнөстүү акырларга алып чыгышат. Дене боюна жылуулук тараган аттар жем чөпкө балбан болуп тез эттенет. 5 кошко деген 20 ат күнөстө тизилип, күртүлдөтө акырдан баш көтөрбөйт. 5 бала, 20 ат Аксайдын десанты деп Тыналиев ушун айткан. Башкарма таң эрте келип бир кыдырып көрөт. Ал учурда балдарда аттарынын жанында какыйып турат. Башкарманын алиги сөзүнөн кийин бригадир, арабакеч, атчылары бардыгы десантчылар. Аксайдын аттары, Аксайдын чөп жеми, Аксайдын сокосу дей турган болушту. Ат сарайдын жанынан өтүп бараткан салт адамда десанттын ал жайы кандай экен деп бир баш багып кетет. Аксайдын десанты деген сөз бүт айыл элинин оозунда. Башкарма десанттын командирлигине Бекбайдын уулу Султанмуратты дайындаптыр деп сөз кылып жүрүштү. Командирлик оңой эле колго тие койгон эмес. Анатай экөө бир серпишип өтүшкөн. Эмне үчүн Султанмурат болот? Биз каалабасакчы? Деген Анатай ошол эле замат. Султанмураттын жини келе түшкөн. Командирликти талашкан жокмун. Жете албай турсаң, болобу? Деген ал. Анда Эркимек менен Кубаткул бир жактан жаалап кеткен. Эмне? Ичим күйүп атабы, Анатай? Сен эмнеден кур калдың? Айтылдыбы? Болду. Султанмурат командир. Анда Эргеш Анатайга болушкан. Анатайдын эмнеси кем экен? Бою гана кичирээк болбосо, баарыбыздан күчтүү. Мектепке старостан деле шайлап алчу эмес белек. Келгиле, командирди да шайлайлы. Болбосо дайым эле Султанмурат, бирдеме болсо эле Султанмурат. Тыналиев унчукпай угуп турду да, күрсүнүп алып башын чайкады. Анан кебетеси катаалданып, токтоткула чууңарды деп буйруду.
Бери келгиле. Катар тургула. Десант дегенден кийин десант болосуңар. Менин сөзүмдү уккула. Эсиңерде болсун. Командир шайланбайт. Командирди андан жогору турган командир дайындайт. А жогорку командирди ким дайындайт? Деп сөзгө аралашты Эргеш. Андан да жогору турган командир. Унчукпай калышты. Эмесе балдар. Азыр согуш учуру. Демек биз дагы согуш тартиби менен жашайбыз. Деп сүйлөдү башкарма. Мен силер үчүн керт башым менен жооп берем. Экөөңөрдүн атаңар согушта курман болду. Үчөөңөрдүн атаңар согушуп жүрөт. Өлгөндөрдүн да, тирүүлөрдүн да алдында мен силер үчүн жооп берем. Силерге ишенген үчүн жоопкерчиликти мойнума алып отурам. Алыскы Аксайга жөнөйсүңөр. Өзгөчө тапшырмага жөнөгөн парашютчу десант сыяктуу силерде нечен күн, нечен түн ээн жерде жалгыз болосуңар. Азыртадан ыркырашып, ынтымагы келбей турсаңар, аяка барганда кантип жашап, кантип иштейсиңер? Ат сарайда катар тизилген балдардын алдында Тыналиев ушинтип айтты. Балдардын алдында кечеги парашютчу аскер, ошол эле аскердик боз шинелчен, көк тумакчан, асынган сумкасы бар, өзү жаш туруп, жаак эттери шылынып арыктаган, жарадарлыктын айынан бир ныптасына кыйраңдаган катаал жүздүү, өткүр көздүү башкарма ушинтип сүйлөп турду. Бекбайдын уулу Султанмурат командир болуп дайындалган Аксай десантынын алдында Тыналиев башкарма ушинтип сүйлөдү. Баарына сен жооп бересиң, деди ал Султанмуратка. Кишилерге да, унаага да, сокого да, шайманга да сен жооп бересиң. Аксайдагы айдоого сен жооп бересиң. Жооп бериш деген тапшырманы аткарыш деген сөз. Тапшырма аткарылмайынча эч кимдердин сөзүңөрдү укпаймын да кабылдабайм. Үркөрдөй Аксай десантынын алдында Тыналиев башкарма ал күнү ушинтип сүйлөдү. Кошчу балдар башкарманын жүзүнө тик карап, сыймыктана кулак түшүп, ар бир буйругун аткарууга даяр турушту. Балдарга азыр алдында башкарма эмес, зоот кийген, каарынан жер жарылган, кадимки көкжал Манас өзү тургандай көрүндү. Өздөрү болсо Манастын чоролору сыяктанды. Бир колдо калкан, бир колго кылыч кармап тургандай сезишти. Манас өзү жардыгын айткан бу баатыр чоролор ким эле? Баш баатыр чоро Султанмурат. Бекбайдын уулу 15-теги Султанмурат кошчуларга кол башчы болуп дайындалды. Аталардын мыктысы Бекбай атасы алыскы чоң казатта жүрөт. Жоого минсе жарайт деген чабдарын уулуна таштап кеткен. Султанмураттын Ажымурат деген иниси бар. Кээде тентектигине кыжыры келсе да жакшы көрөт. Султанмураттын дагы купуя сүйгөн сулуусу Мырзагүл Бийкеч бар. Мырзагүлдүн күлкүсү кашкайып аткан таңдай. Шыңга бойлуу, кымча бел, бото көз, айдай сулуу Бийкеч. Экинчи чоро Анатай баатыр болду. Жашы 16-га караган. Бул бешөөнүн улуусу. Ителгидей мыжыгыр, тең тушуна алдырбаган баатыр. Жоого минер октору деген аты да келишти. Анатайдын атасы да согушта, чоң казатта. Анатайда алиги ай жүздүү Мырзагүл Бийкечти купуя сүйөт. Бир өпкөнгө зар болуп жүрөт. Үчүнчү чоро атка жеңил тайгачак Эркинбек баатыр болду. Үйүндөгү балдардын улуусу, досун жолго таштабас, бирөөгө кара санабас ак жүрөк баатыр. Болгондо тиги чоң казатта Москваны коргоп ок кучкан атасын эстеп,
кийинки күндөрү көңүлү чөгүп жүрөт. Балдардан жашырынып ыйлап талат. Бирок жоого минер аты да жарашты. Аркарды койдой айдаган ак байпак деген күлүк. 4-чү чора Эргеш Баатыр. Бу дагы жанга шерик жакшы дос. 15-теги курагы. Өз оюн тартынбай айтып, жактаганын бербеген көй кашка. Ишенип тапшырган иштен кам санаба. Эргештин атасы да алыста, чоң казатта. Баатырдын өзүнө куп келип, алтын туяк аты да жарашты. 5 чоронун бири Кубаткул Баатыр. Бул да 15-те. Үйүндөгү балдардын улуусу. Кубаткулдун атасы тиги чоң казатта, Беларустун токоюнда окко чыккан. Кубаткул өзү эмгектен чарчабаган мээнеткеч. Жибекжал тулпарын сылап сыйпап таптап жаткан кези. Тыналиевдин алдында мына ушундай баатырлар турду. Баатырлардын көкшили болгон желкесинде, дубал түбүндөгү узата созулган акырда Аксайга барып кош тартар 20 чобур турду. Кар кетери менен жер тилишке тетиги Аксайга барат бу балдар. Жаз келип, жер көбөрү менен кош айдашка тетиги Аксайга барат бу балдар. Бирок азырынча теребел тунжурап, жер тумчугуп, калың кардын астында жатат. Ага болбой закымдап, күндөр өтүп жатыр. Күткөн кез жакындап келе жатыр. Күтүнгөн күндөр келе берди. Аксайга арналып, багылып жаткан аттарды эл ар түрдүү атачу болду. Бири десант аттар десе, бири Аксайдын аттары дейт. Ошол аттар 2 апта жакшы багуудан кийин бөлөк аттардан өзгөчөлөнө баштады. Жем чөпкө ток, суусуну канган, кашылып тазаланган, жүнү жатып, этине келген аттар булчуңдары буржуюп, десант акырда катарынан байланып турса, көргөндүн көзүн кубантат. Чоочун кишини сүзө карап акшыя, кошкуруп кулак жапырып, ар бир аттын арык кезинде унутуп койгон мурдагы кыял жоргу кайра чыга баштады. Баккан ээлерине үйүр алып, алар келатса сүйлөшкөн үнүнө, же баскандан таанып, эркелегендей кылчыя окуранып, бирдеме үмтөткөндөй кебез эриндерин созуп турчу болду. Балдарда кыныгалып, каршыганда тартынбастан 4 туяктын астына кирип кетишет. Так, 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 так. Тарт бутуңду жаныбарым. Так дең. Ашыкпа. Айбан. Азыр жем берем. Карасаң эркелегени. Жалгыз сен эмессиң, деп сүйлөшө кетишет. Алгачкы күндөрү сууга айдаганда аттар үлдүрөп мүргүп басчу. Кийинчерээк, айрыкча суудан кайтканда ойноктой турган болушту. Султанмурат Чабдарды, Анатай Окторуну, Эркинбек Акбайпакты, Эргеш Алтын Туякты, Кубаткул Жибекжалды минип, калган аттарды туш-туштан чыга тобун бузбай сууга айдашат. Кышкысын агын суунун күбүрлөгөн муз жээгинен ат сугаруу, анан калса тобатты чогуу сугаруу опурталдуу иш. Айбан мал сууга жабыла жүткүнүп, күбүрлүү жээкте тайтарактап калышат. Ошондуктан балдар оболу жээктеги музду чаап, жалтаң жерлерине кум, саман төгүп даярдап коюшат. Аяз күндөрү суунун үстүн биротоло муз алып калганда ар жерден ой коюшат. Султанмурат ар бир балага кезек бөлүп, катуу тартып койду. Күндө бир бала суу жээгин ат сугарууга даярдап турат. Кошчу балдардын айтайтынан сестенип, аттар чунаңдабай катар туруп суу ичет. Муздун коңулунан агып чыккан таш сындырар кашка суу бир көрүнөт да, мөлтүлдөгөн бойдон кайра коңулга кирип кетет. Жайкысындай жаркырай албай муз үстүндө кулдурап, түбүндөгү жылтыр кара таштар менен сүйлөшөт. Аттар тиши какшап кеткенсип,
калбык эриңдеринен суу чуурута баштарын көтөрө калышат. Жылуу күндүн жылуу нуруна соорулары жибигендей мээрлене бир аз туруп, кайра сууга тумшуктарын созот. Сууну канганы кетенчиктеп акырын катардан чыгат. Бир силкинип алып, кайрылып сарай жакка жөнөйт. Мына ошондо таноолордун дердеңдетип, куйруктарын көтөрө кошкуруп, мөңкүп оюн салып кетишет. Туш-туштан айттап, балдар теңирең таскак менен аттарды кайра сарайга кубалап киргизет. Дагы бир топ күн өттү. Көркүнө чыккан аттарды көрүүгө кызыгып, сарайга баш баккандар көбөйдү. Бу баягы өлөсөлүү көтөрүмдөрбү, же жаңы туулганбы деп калышат балдарды мактап. Карыялар эски сөзгө кирет. Ат адамдын канаты, ат адамдын жолдошу. Жакшы кишинин колундагы ат баласындай ысык көрүнөт. Баккан ээсине ат да ынак болуп калат дешет. Ат баласын арык деп жолго таштап кетпеңер. Адам уулун карып деп колго таштап кетпеңер деп ылакап сөз менен маселдетишет. Тыналип башкармагана аттарды да, балдарды да али мактоого ала элек. Баарын сынай карап, күндө текшерип турат. Камчому даярбы? Аны текшерет. Бирөөнүн шымынын тизеси жыртык болсо, аны байкайт. Апаңын колу тийбесе, өзүң жамап албайсыңбы деп жемелейт. Ат жаптуулар качан бүтөт деп бакырат. Аксайга ат сарайды бүт көчүрүп кете албайсың. Тоо этеги түнкүсүн кадимкидей суук болот. Кечке соко тартып, эти жашыккан аттар түнкүсүн суук жесе, эртеси ишке жарабай калбайбы дейт. Бүгүн бүтөр камылганы Аксайда бүтүрө албайсыңар. Убакыт аз калды деп шаштырат. Кээде ачуусу келсе, же атайы Аксайдын аттарына деп сактап берип жүргөн беде учурунда сарайга жеткирилбей калса, чекиш бригадирди тилдеп да кое берет. Бекер ооздорчо үзүлүп түшө мактабаган дагы бирөө энелер. Кээ күндөрү балдардын биринин энеси сарайга келип кейип калат. Десант деген кайдагы балекетти таап алдыңар? Эрибиз согушта жүргөн аз келгенсип, эми кол арага жумшаган балдарыбызды да ай талаага айдап, бизди ого өтер сыздатат экенсиңер го. Бешиктен бели чыга элек балдар күнү түнү үйгө жолобой калышты. Биз жытын сагынганыбыздан да өздөрүн маестетмей болдуңар го. Ойлосоң, энелердики да туура. Бирок башка арга кайсы? Командир эмеспи? Султанмуратка тил көп тийди. Балдардын баарына жооп бермекчи киши. Энелердин алдында балдарына жооп бериш деген оңой бекен. Өз апасы болсо, биротоло түңүлгөндөй колун силкип таштады. Иши кылып, атаң согуштан аман келсинчи. Өзү териштирип алар. Айтып тилим тешилди. Бир күнү мен тырайып калсам, ошондо эсиңе келерсиң балам. Бирок кеч болуп калар. Султанмурат апасын аяп кетет. Бирок колунан эмне келмейт. Дегип ошо бешөөнүн кимисинин үйгө карай турган чолоосу бар. Ар биринин колунда 4 ат. Андан тышкары камылга иштер канча. Жем чөп бер, сугар, астын тазала, боорун каршы, кайра жемге кой, кыгын тазала, сыртка чыгар. Ушул эле түйшүк канчалык. А күздөн калган жоордун картын, чакалай жараттарын тазалоо деген балекетичи. Алеги малдогдур дары деп бир май таштап кеткени болбосо кол тийгизбеди. Баарын өздөрү бүтүрүп жатышты. Күндө ушул жумуш. Антпесең көтөрүм, жоор аттар жазга жарамакпы. Семиртип бакканың менен камыт кийгизе албай отурсаң, кызык ошондо болор. Бир да соо ат жок болчу. Сагызган ойгон жоору, күндүр түндүр бутунан алынбаган
кыл чылбыр тушоо суу болуп чыйралганда шыйрагын кесип сөөгүнө жеткен жара аттары, көрүнгөн бала чапканда бакайын кырча баскан аксак тексектери канча эле. Анан калса ат деле айбанда. Дарылап атасыңбы, айыктырып атасыңбы, аны билбей курсагы тойгон немелер чунаңдап бутун карматпайт. Кийинчерээк аттар эттенгенде чекиш чалайтты. Кам соо болуп калды. Күндө тер алып, денин чыйралтып тургула деди. Болбосо муунунда каруу жок немелер кошко салганда кара терин төгүп калтырап калат. Ошентип тер алып жүргөндө бир кырсык болду. 5 баатыр тең жоого минер аттарын минип бир күн айылдан сырткары чыкты. Султанмурат Чабдарчан, Анатай Окторучан, Эркинбек Акбайпакчан, Эргеш Алтын Туякчан, Кубаткул Жибек Жалчан. Обол мурун ат сарайды тегерене таскак салдырып чыгышты да, анан көчө бойлоп айылдан сыртка кар баскан будурга таскактата жөнөштү. Күн ачык эле. Кар чагылткан нуру көздү уятат. Бирок жакын калган жаздын жыты абдан сезилет. Атиги улуу тоо болсо, аппак кар коронуп, бооруна чымың консо да көрүнгүдөй таптаза. Кыш алдан тайып, күн жылуусуна талыкшып бараткансый. Аттар да арылдап катуу жүрдү. Байлоодо тура берип кам болгон денелери нымшыган сайын бой жазып, оюн салып кетчүдөй жулкунушту. Тизгин бошотсо, ого бетер арыш керип даңкан азышты. Султанмурат алдыда бараткан. Анатай арттан көкүттү. Эмне кыбырайсың? Кое бер аттын оозун. Бирок Султанмурат командирлик жоопкерчилигин унутпады. Тер алыш деген ат жарыш эмес деп, балдарды текиреңге өткөрбөй тизгин тартып баратты. Бу деген оюн эмес. Аттардын муундарына чогулган сары сууну денесине таратып, булчуңдарын чыйралтыш керек. Ошентсек кийин кошто кыйналбайбыз деп баратты. Бул акылды чекиш чал айткан. Ошентип десант болгон 5 баатыр адырдагы жайыкка чыгып, аттын башын кайра тартууга саал токтой калганда, мектептен ылдый куюлган жолдон балдардын кыйкырыгын угуп калышты. Десантты таанып, алар дөңдө кол булгалап туруптур. Десантчыларда кол булгап айкырык салышты. Өздөрү окуган 7 класстын балдары башка класстан да бар көрүнөт. Жоон топ бала дөбөдө чуулдап турат. Ошол топтун ичинен Султанмурат Мырзагүлдү жазбай тааныды. Кандайча ажырата тааный койгонун өзү билбеди. Бирок тиги кызыл жоолукчан, турган турпаты, баскан басыгы тааныш, кол булгап үн салган Мырзагүл экенине көзү жетти. Мырзагүл да аны бөлүп тааныгандай көрүндү. Дөбөдөн ылдый десантты карай чуркаган топтун ичинде китеп кабын булгалап кыйкырып келаткан Мырзагүл атүгүл Султанмурат деп кыйкыргандай туюлду. Боюн таштап, кулачын жая чуркап келаткан кыздын ушул бир элеси караңгыда жарк эткен чагылгандай Султанмураттын дилине жаркын элес болуп бата түштү. Кызды сагынып жүргөнүн эми сезди. Кубанганынан дене бою дүркүрөп, көмөкөйү кургап кетти. Eelиктирген бир күч башын айлантып, көзүн эчтеме көрүнбөй мунарыктанып, толкундан толкунга сүрдүктүрүп алып жөнөдү. Тиги төбөдөн ылдый куюлуп чуркап келаткан классташтарына каршы кандайча чаап жөнөшкөнүн балдар өздөрү да байкабай калды. Аңыздан өтүп, каптал боорго салып, ат башын кое беришти. Капталдай чаап, суктана караган классташтардын алдынан ат алкынтып өтүп, андан ары ат сарайга жөнөйбүз деп ойлогон Султанмурат. Бирок андай болбоду. Өктөм Окторучан Анатай шамалдатып алдыга соорулуп чыкты. Катуу чаппа, токто, деди Султанмурат артынан. Бирок Анатай кыл чайып да койбоду. Мырзагүлдүн алдынан өзүм чыгайын дегени го. Бул ой Султанмуратка жалын ургандай тийди. Каны кызып кетти. Чабдарды теминди да ачуу кыйкырып ат жалына эңкейди. Чабдар көп узатпай
окторуну баса калды. Бирок Анатай бой токтотпой камчыланып баратат. Экөө тең аянаар жерден өтүп калган белем. Кыздын көзүнө кимиси кыйын көрүнөрдүн кызыгына кирип тең тайлаша чабышты. Ат жалынан шамал ышкырып, көзгө эчтеме байланбай, жер айлөнгөчөк болуп кетти. Келиштире таптаса, күлүк чыгар эле деп атасы бекеринен чабдарды мактаган эмес экен. Султанмурат Анатайды басып өтүп баратып, көз кыйыгы менен жогору дөбөнүн бооруна токтогон балдарды карады да, топ ичинен кызды таанып, жүрөгү алып ушту. Анатайдан осуп баратып, Султанмурат аттын башын саал өргө бурду. Кызга ора-пара баргысы келди. Ошенткен рас болуптур. Анатайдан куйругулаш уза бергенде, топтошкон балдардын чуу түшүп чыңырып калганын укту. Аттын башын тартып, артына кылчайса, Анатай жок. Күйүлөнүп алган чабдарды тигинден барып араң кайрып келатып, ошондо окторунун сыйрылтмадан жыгылып, каптал ылдый карды күрөй сүрдүгүп кеткенин көрдү. Анатай ээрден учуп кеткен экен. Бозала кар болуп, араң туруп жатыптыр. Султанмураттын эси чыкты. Жакын барып, Анатайдын колу канап жүргөнүн көргөндө, ого бетер коркуп кетти. Мырзагүл экөөнүн көздөрү бир ирмемге чагылыша түштү. Кумсарып, эси чыгып турса да, кадимкисиндей сулуу эле. Анатай тумагын санына чаап, күбүнүп турду да, аты тигинде күрткүдө туйлап жатканын көрүп ага чуркады. Октору тизгинге чалынып калыптыр. Аңыча калган десантчылар жете келишти. Жабыла түшө калып, окторуну күрткүдөн тургузуп чыгышты. Балдардын үндөрү Султанмуратка ошондо гана угулуп, катуу кырсык болбогонун билди да, жүрөгү ордуна келди. Мырзагүл бийкештин алдында алчыланып өтөбүз деген баатырлардын көйрөңдүгү ушундай уят иш менен бүткөн. Кыздын көзүнө тике кароодон айбыгышты. Уялды. Аттарды сарайга кийирер убакта болуп калган эле. Баштары салаңдап, унчукпай жөнөп беришти. Октору аксап келатканын айлыга жакындаганда Эргеш байкады. «Токточу», деди ал. «Карачы, атың аксап баратат». «Аксап?» деди Анатай таңыркагансып. Аксаганда да. «Кана бастырчы көрөлү». «Бастыр», деди Султанмурат. Чынында эле октору алдыңкы оң колуна таканчыктай албай сылтып баратат. Түшө калып, кармалап көрүшсө, бакайдын үстү шиши баштаган экен. Эми эмне кылмак? Арга кетти. Кошко деп асырап багып жүрүп, анан бир жол коюндан чыккан от ушул беле. Кардуу боорду капталдата ким ат чабат? Андай жер сыйрылтма болоорун эмнеге ойлошподу? Дагы Кудай жалгап, өздөрү аман калганын айт. «Баарын кылган сен», деп кызарып татарып ачуусу келген Анатай Султанмуратка опурулду. «Жарышты сен баштап жибербедиңби? Токто, чаппа деп артынан кыйкырган ким эле я? Анда эмне кубалап өтөсүң? А сен эмне озо чаап кетесиң?» Талашып тартышып, чуулдап, кызыл чеке болушка аз калды. Бирок карманышты да, аксаган атты жетелеп, ат сарайга шылкыя бастырып келишти. Аттарды акырларына байлап, окторуну кантерин билбей, делдейип дагы турушту. Эч биринен акыл чыкпай, айла түгөндү. Башкармага эмне жооп айтышат? Анатайды бар, атчыларга айт. Октор аксап калды, эмне кылабыз? Дешти. Анатай болсо кадимки терс мүнөзүн карматты. Мен эмнеге барам? Айыбым кайсы? Мына командир болуп жүрбөйбү? Өзү барсын. Кайрадан талашып тартышты. Дагы кызыл чеке боло жаздашты. Баарынан да Анатай ак болуп чыга бергени Султанмураттын жинин кайнатты. Катын экенсиң.
dedi tutаланып. Кара күчкеле эрдемсий турбайсыңбы? Башың иш түшкөндө качтыңбы? Эмне? Мени коркот дейсиңби? Барам да болгонум болгондой айтып берем. Бар. Ошон үчүн командирсиң да, деп Анатай уялып койбойт. Акыры Султанмурат атчыга өзү барды. Болгон ишти айтты. Атчы байкуш кокуйлап жетип келип, аттын аксаган бутун ары карады, бери карады, акылы жетпеди. Кош башталарда аттын иштен чыгып калганы оңой бекен. Жакшы эле чуу болуп жатты. Бирок ал эчтеме эмес экен. Көргүлүктү чекиш жалдан көрүштү. Бирөөдөн уккан окшойт. Сарайга далбактап чаап келди. Сөөкө доо кеткенби, же тарамышы созулганбы деп атчы карап жаткан. Ошол учурда арттан дүүр чыкты. Баары кылчая калса, ат менен кошо энтигип чекиш турат. Ал унчукпай аттан түштү да, кабагын түйүп, ит көргөн кармыштөктөй үрпөйүп басып келди. Эмне болду? Карап жатырым, сөөктөнбү, же тарамыш үзүлгөнбү билбейм, деди атчы. Билгенде эмне? Мен буларды азыр сотко берем. Аттырыш керек мындайларды. Камчысын көтөрүп, чекиш чал кошчу балдарды качырып сала берди. Балдар чачырай качты. Чекиш улам бирин кубалап, эч кимсе жетпеди. Күйүккөндөн көгөрө түтөп, ого бетер ачуулана чаңырып жүрдү. Коштун аттарын ишенип тапшырган ушул силерсиңерби я? Мынчалык карасанагыдай мен эмне кылдым силерге? Атаңдын баш истер. Мылтыгым болсо бирден терип атсам болор эле. Кыштан берки мээнет, жем чөптүн баары талаага кетпедиби? Эми кошту эмне менен айдайбыз я? Ата бабаңды. Ошентип чуу салып келаткан чекиш Султанмуратка кептелди. Башка балдар качып жөнөгөндө Султанмурат ордунда калган. Кан сөлү жок, үрөй учуп, бирок жооптон кача албай, бригадты тике карап, калчылдап турган. Сак эмне жок? Кыларыңды кылып, кылжып менен бууп коюп карап турасыңбы? Чекиш чал чаңырып келип, кармана албай командирди жон талаштыра тартып жиберди. Дагы бир тартып жиберишке камчы көтөрдү да, эсине келе калып, үнү буула кыйкырды. Кач! Иттин баласы! Кач дейм! Сабап салам, кач! Камчы жеген Султанмурат теңселе түшүп, корккандан көздөрү алайып, эриксизден жүзүн калкалай берди. Жонундагы ысып чыккан тилкеге дагы бир ысык тилке качан чип жабышат деп күтүп, качып бербеске чымырканып чыдап турду. Болуптур, деди чекиш чал баланын көктүгүнө таң калып. Калганын атаң аскерден келгенде аласың. Коркот дейсиңби? Атаңдын көзүнчө эле сабап коермун ошондо. Султанмурат унчукпады. Чекиш тынчый албады. Камчысын бүктөй кармаган колун сереңдете аркы терки баса берди. Каш десем, мисирейип туруп бергенин карасаң мунун. Такой, качып берсең, шыйрагың сынат беле. Мен баары бир жетпейт элем го. Силерди кубалап жетиш кайда мага? Жок дегенде сыйлап, качып койсоң, мен жеңилдере түшпөйт белем. Же сабагыдай бир камчылык алың болсочу. Кайрымы килер этиң жок. Тыртып, кийимиңде чел кабыктай. Атаңдын көрү согушуң менен баланы баладай өстүрбөдү го. Болуптур. Атаңар келгенде силердин өчүңөрдү менден алсын. Макулмун. Иши кылып аман келишсинчи. Мен даярмын. Качпайм. Кана эми? Эмне балекет кылдыңар? Көрсөткүлөчү. Ал күнү ушундай окуя болду. Султанмурат да энчисин алды. Колуң менен кылганды мойнуң менен тарт деген. Бригадтыкы да туура. Камчы шилтебей кантип чыдамак? Кол оорутуп, бел жоорутуп,
короткон мээнети күйүп кетсе, камчы шилтебей тура алабы? Сойышка эле жарабаса, ак сагаттын кереги эмне? Коштун атын союуга кимдин колу барат? Чекиш шалдын аргасы кургандай эле болду. Бирок аттын аксагы анчалык коркунучтуу эмес деген сөз гана көңүлүн жубатып турду. Анан окторуну бир чалга алып барып тапшырды. Беде сулуу жеткирип беришти. Күн сайын көз салып турушту. Чалдын колу жөндөм экен. Бир жумадан кийин октору калыбына келип калды. Аны кайра ат сарайга алып келишти. Деги ушул жума абдан кыйын болду. Үйдө апасы ооруп. Бир-эки күн онтолоп жүрдү эле, анан биротоло төшөк тартып жатып калды. Султанмурат апасына, ини карындаштарына каралап, жумушуна чыга албады. Короо жайынын кейпи учуп, кунары качып калганын ошондо көрдү. Атасы аскерге кетээрде 10 чакты жандыгы бар эле. Эми бири да калбаптыр. Экөөнү союп алышкан. Калганын аскер зайымынан башка салыктардан кутулуш үчүн сатып жиберишкен. Колдо калганы азыр желиндеп турган жалгыз уй. Анан там артында оттоп жүргөн Ажы Мураттын карегер эшеги. Болгон 4 түлүгү ушул. Ушуну багышка да чөбү жок. Бастырманын үстүнө жыйылган боолануу жүгөрү бакал турат. Ал да азайган. Байкап көрсө, ую тууп, музоосу отукканча жеткидей. А эгер кыш создугуп кетсе, эмне болорун Кудай билет. Эшек болсо, кардан соройгон куурай баштарын искеп, өз отун өзү таап кетер. Жыйган куурайы бөксөрүп, бастырманын бурчундагы көңү да эңшерилип калыптыр. Алар түгөнсө, отун суусу эмне болот? Ак төш дүңкүлдөгөн дөбөт эле эми бураңдай басып жүрөт. Күндүр түндүр Аксай десантынын камылгасы менен ат сарайда жүрө берип, Султанмурат мунун баарына серп салган эмес экен. Атасынын тушунда акыбалдары ушундай беле. Айланып жайса жеткидей чөп чаап, жыйып коёр эле. Отун сууну арбын камдар эле. Кайсы бирин айтасың? Атасы жашоонун көркүн чыгарып турчу эмес беле? Бүт дүйнөдө аталуу үйлөрдүн баарында эле ошондой болсо керек. Эми атасы кеткенден кийин короо жай шүмүрөйүп, такыр башкача. Күзүндө жалбырагынан ажыраган дарактай болуп, бирдеме жетишпей турат. Айыл деле ордунда, көчө, үйлөр деле ордунда. Бирок баары бир атасы бардагыдай көрүнбөйт. Атүгүл жолдон өткөн арабанын калдыртыда атасы айдап бараткандай көңүл козгоп, кубанычтуу угулбайт. Жамбылга барып келгендердин айтуусуна караганда, шаарда оңбой калган окшойт. Каатчылык дешет. Элдин пейили бузулуптур дешет. Баягы атасы экөө баргандагы шаар азыр жок окшойт. Эмнеликтен ушундай? Ата жок болсо эле мүшкүл түшөт экен да. Азыр кайда болду экен атасы? Соңку каты келгенине 1,5 ай болуп калды. Андан бери кабар жок. Жолдо бир жерден кармалып жаткандыр дейт апасы. Ошентип балдарынын көңүлүн жубатып коет да, өзү үшкүрүнөт. Фронттон жөнөтүлгөн кат болсо, жолдо кармалып калышы да этимал го. А балким кат жазууга чолоосу тийбей жүргөндүр. Чүй каналынын курулушунан жөнөтүлгөн кат кармалып калса мейли эле. Согуштан келаткан кат кармалышынын жөнү башка го. Апасы да, балдарын да тарткан санаасы ушул.
Мурдагы күнү таңга маал сырттан ит жаналы калбай үрдү да, анан ээсин көргөндөй кыңшылап, аздан соң бирөө терезе какты. Ооруп жаткан апасы төшөктөн кудайлап ыргып турду. Султанмурат да тура калып терезеге жабышты. Сыртта бирөө туруптур. Апасы тааныды. Нургазы Таекең келген тура. Бар, эшик ач. Өзү тишине тийбей калчылдап кайра төшөгүнө жатты. Нургазы Таекеси тоодо чабан. Коңшу совхоздун малын багат. Жашы өтүп калса да, бир жолу көп чабандын катары менен аскерге чакырылып, Жамбылга жеткенде кайра кое берген. Ооруктагы малды багышка да киши керек тура. Ошондон бери Таекеси маал менен каттап турат. Азыр карындашы ооруп калыптыр деген сөздү угуп жетип келген. Сакал мурутун бубак баскан, чоң тончон, түлкү тумакчан, кийиз конч өтүкчөн, ызгаарга капкара болуп бышкан. Аяз менен кой жыттанган кажырлуу Таекеси кирип келгенде үйдүн ичи жандана түштү. Жылып кетти. Тонун чечип таштап, Нургазы карындашынын жанына отурду да тамырын кармады. Ийкеми жок колдогой кара салаалары менен Таекеси апасынын арык билегинен кармап, башын бир жагына салаңдата, көпкө кан тамырдын согушун тыңшап турду. Бирдемени сезгендей, бирдемени туйгандай болду. Анан күрс жөтөлүп коюп, бир аз ойлонуп отурду да, сакалын сылап, Султанмуратка күлө карады. Кудай сактасын. Суук тийип, катуу сескенип жыгылган турбайбы? Билгендей мен да куйрук май эт ала келдим эле. Рас болуптур. Майлуу шорподон ысык ичип, бир тердесең эле баш көтөрүп каласың. Султанмурат, тиги канчыгадагы куржунду алып кир. Малды камаган бойдон келдим. Кайра тез кайтпасам болбойт. Апасы Нургазы менен аркы беркини сүйлөшкүчө, Султанмурат от жагып чай кайнатып жиберди. Ал ортодо ини карындаштары да ойгонду. Жылаңач бойдон баары Таекенин мойнуна асылышты. Таеке аларды өөп жыттап койнуна катты. Жакшы көргөнү Ажымурат эле. Тайраңдап эркелей кетти. Мойнуна асылып, тизесине тура калып, 3 класста окуганын билбеген чоң торпок. Ата жытын сагынып жүргөн бала тайраңдап эркелеп жатты. Таекесинин тумагын кийип, камчысын камчыланып, өзүн ат кылып желкесине минип алды. Эй, уяты жок, түш! Деп Султанмурат оодура тартайын дегенде Таекеси болбоду. Эй, тим койчу, кичине эркелеп алсын. Ошол күнкү таң ушинтип кубанычтуу атты. Ажымураттын мектепке бараар учуру болуп калса да, ажырагысы келбейт. Апасы жемелесе да болбой, Таекесин имерчиктейт. Акыры араң жатып кийимин кийгизип, Султанмурат колдон алып сыртка сүйрөп чыгарды. Ажымурат кыйыктанып көчөгө араң чыкты да өңгүрөп ыйлап кое берди. Ыйлаган бойдон мектебине кетти. Үйдөгүлөр кайра боору ооруду. Бул эмне кылганың? Деп Нургазы Султанмуратка кейди. Жок Таеке, тийген жок. Анда эмне ыйлап кетти? Султан тийген деле жок, деди апасы жаздыктан башын көтөрүп. Атасын сагынып жүрөт. Ошол үчүн барып сага жабышып жатпайбы? Ай жаным ай. Кыйналып бүттүк го. Санаа басып жол карай беребиз. Жа дегенде бир кабарын билдирсечи. 2 айдын жүзү болду. Дайыны жок. Нургазы кайра карындашын сооро туш менен алек болду. Ыйлабай, балдарыңа ал кубатыңды сакта. Согуш деген согуш. Кээде өлдү деп түңүлүп калган кишиден деле жарым жылдан кийин кат келип атпайбы? Капаланба, деп көңүл жубатып отурду. Ушул азыр ооруп жаткан апасынын жанында отуруп, атасы жок турмуш коңултактап калаарын Султанмурат айрыкча сезип, жанына батты.
Ажы Мұраттай кичине болсо ыйлап кое берет беле. Көзүнүн жашын аарчыбай, талаа түстү карабай качат беле. Анта албады. Көзөнөктөн түшкөн күндүн нурундай кичинекей эле үмүт керек болуп турдага. Атасы азыр келе койбосо да тирүү экени билинсе, көңүл тынчып, үмүттүн деми менен жүрө берер эле. Инкамал апайдын сары убайымын Султан Мурат эми түшүндү. Бир жолу Инкамал апай ат сарайга келген. Районго бараткан экен. Арабанын кошкуча кыйраган чоң дарбазанын жанында баягы эле түймө жоолугун оронуп күтүп турду. Баштагыдан картайгандай жүдөңкү. Санаа толгон көздөрү киртиип, капалуу көрүндү балдарга. Эртеси райондан кайтканда кечээги апайы жок. Бырыштары жазылгансып, жүзү жаркырайт. Окуучуларынын ал жайын сурап, көңүлдүү келди. Султан Мурат ат сарайды кыдыртып, десант аттарды көрсөттү. Мына, акырда турган аттардын баары биздик апай. Жакшы аттар экен. Жакшы багыпсыңар. Көрүнүп турат, деп апайы мактап жүрдү. Биз жаңа алгандагы кебетелерин көрсөңүз, ыкмуш болчу. Баары көтөрүм жоор болчу. Эми караңызчы, таанылбай калды. Могу менин чабдарым апай. Атамдын аты. Бул Акбайпак. Тигини жел таман дейбиз. Анан Султан Мурат апайына соко шаймандарын көрсөтүп чыкты. Инкамал апай ыраазы болуп кетти. Балдарды окуудан ажыратып жатканда ичинен нааразы болуп, санааркап калганын, эми иштерин көргөн соң көңүлү толуп турганын айтты. Азыркы учурдун башкы милдети эптеп душманды жеңүү. Анан аскерге кеткендер кайтышса, калган окууну кууп жетип алабыз, деди. Көрсө Инкамал апай рай борборго бир чоң төлгөчүгө барып келиптир. Ал эч качан калпайтпаган, бирөөнүн кубанычына өзүнүкүндөй кубанган, тарткан төлгөсүнө ак сурабаган ак бейил төлгөчүмүш. Инкамал апайдын согуштагы уулуна 3 кайтара төлгө тартып, аман эсендигин айтыптыр. Колго түшкөн жок, жарадар болгон жок. Бир чоң милдет мойнуна жүктөлүп, ошол себептүү кат жаза албай жүрүптүр. Милдетин аткарган соң кат артынан кат жазат, дептир. Канчасы калп, канчасы чын экенин ким билсин. Рай борборго алып барып келген арабакеч ушинтип бежиреп сүйлөп берди. Инкамал апай төлгөчүгө барганына Султан Мурат айран таң болду. Апайын сары санаа сагыныч менен түпөйүл коркунуч айдап барганын кийин түшүндү. Апасы айыкканда ошо төлгөчүгө барып кел деп айтмакчы болду. Бул ойлор оор эле. Коркунучтуу ойлор эле. Бирок чордондон кайнап чыгып турган тунук булак сыңары, өзүнөн өзү көңүлгө сызылып келе берчү жүрөк сырлар, жаркын ойлор да бар эле. Ал ойлор Мырзагүлдү айланчыктаган таттуу ойлор. Ал ойлорду атайы ойлочу эмес, өздөрү келе берчү. Жер жылганда топурак астынан баш баккан сары сойгук чөптөр сыяктанып, тереңдеп өздөрү жүрөктү кытыклап чыга берчү. Ошонусу менен ал ойлор жанына жакын, дилине кымбат эле. Ошон үчүн Султан Мурат ал ойлорунан ажырагысы келбей, аярлап, сактап турат. Мырзагүлдү ойлогондо эч кандай оорчулуктан, кыйынчылыктан коркпос, тайманбас сезет өзүн. Эрдик менен бирөөгө жакшылык кылып, көзгө көрүнгүсү келет. Өрөпкүп кетет андай учурда. Бирок баарынан ал кандай сонун ойдо, кандай учкул кыялда жүргөнүн, эмне ойлоп,
эмне кыялданганын Мырзагүл да билсе деп каалайт. Дили менен денин курчап алган бул сезим ойлор эмне экенин өзү али дааналап түшүнө элек. Бирок чоң жигиттерден уккан, китептерден окуган махабат деген сезим ушул го деп туюк баамдайт. Аскерге жөнөп бараткан жигиттер кыз келиндерге кат жазып, жашуурун алып барып беришти, Султанмуратка тапшырар эле. Султанмурат андайда дилгирлене чуркачу, эч кимге айтпа дечү жигиттер. Султанмуратта жигитчилик кылып, бир жанга оозунан чыгарчу эмес. Ичинде арыстан тумчугуп, түлкү муумбаган эркек да эркек. Атүгүл бир жолу Жаманкул деген тууганынын катын жазып берген болчу. Жаманкул жаштайынан мал артында жүрүп окубай калган. Анан аскерге кетип атканда колуктусуна куш тилинде кат жөнөткүсү келген го. Султанмураттан суранып калды. Калың жүгөрдүн арасына бекинишип алып, өзү айтып берип отурду. Султанмурат жазып жатты. Жаманкул байкуш көмөкөйү кургап, сөздөн сөз тантап айтып атса, минтип кыйналбай эле барып сүйлөшпөйбү деп Султанмурат ичинен күлө жазып отурган. Оболу жазбайм деп, акыры Жаманкул мүйүз саптуу максим бергенде гана макул болгон. Жылайланбай, өзү Жаманкулдай болоорун анда ойлонбогон экен да. Азыр кээде эсине түшкөндө кыңкылдап ырдап жүргөн алиги ырда Жаманкул кой жайып тоодо жүргөндө чыгарган ыр эмеспи? Ак сай менен көк сайым, жер соорусу турбайбы? Ушул ырды эстеп бир ой кылт этти. Мырзагүлгө кат жазсам эмне? Уялбай, кысынбай, апкаарыбай, ой сезимин кат аркылуу алыстан ачык айтып алыштын амалы табылганга Султанмурат кубанып кетти. Бир жакшы иш кылып, башкаларды да өзүндөй кубанткысы келди. Эң оолу апасына жардамдашмакчы болду. Апасы эртерээк айыгып, атасын ойлоп, көп сана аркабай, кайра фермадагы жумушуна барса, короо жай таза, үй ичи жылуу, отун суу мол болуп турса, анан дагы уулу эр жетип, бир сулуу кызды сүйүп жүргөнүн апасы да туюк сезип калса, үй жай ошол үчүн зымылдап оңолуп калганын билсе деп жылмая кыялданды. Ошентип апасын каралап калган 2-3 күндүн ичинде Султанмурат жыл маалы иштебеген иштерди бүтүрдү. Короо жайдын бузулганын оңдоп, үзүлгөнүн улап, шыпырып сыйрып тазалап жиберди. Маал менен апасынын кашына келип, "Кандайсың апа? Эмне кылайын? Бирдеме керекпи?" деп сурап турду. Арктап, бет эти жукарып, бырышы көбөйө түшкөн апасы жетине албай, күлүмсүрөсө ыйламсырагандай көрүнөт. "Эми өлүмдөн коркпай калдым. Өзүң эс алчы. Керек болсо айтаармын."